Бул окуялар акыр заман келерге жакын болот. Бул дүйнө бейпил тынч болуп соңуна чыгат дагы, анан акыр заман башталат. Бейпил тынч соңуна чыкканы кандай? Муслим хадистер жыйнагында Абу Хурайра радиаллаху анху мынтип айтканы бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: Аллах Йемен тараптан жибектен да назик мейлүүн шамал соктурат деген. Ал шамал жер бетинде жүрөгүндө күкүмдөй ыйманы болгон бир да адамды тирүү калтырбайт. Алар кыйналбай жеп-жеңил өлүшөт. Муслим хадистер жыйнагындагы хадис. Йемен тараптан соккон жумшак шамалдын ажайып бир жыты болот. Шамалдын жумшактыгы жибектен да ашкан жумшак. Ошол шамалдан дем алган адамдар, эгер инсанда ыйманы болгон болсо, табигый ажалы менен жеп-жеңил кыйналбай жан беришет. Ыйманы жок болгон болсо, андай адамдар тирүү калышат. Кандай ойлойсуңар? Андан кийин эмне болот? Жер бетинде ыйманы бар бир Аллахка ишенген бир да киши калбай калганда эмне болот силердин оюңарча? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен. Мына ошол окуялардан кийин арабтарда идолдарга, буттарга сыйынуу кайра пайда болот. Арабтар дегени мусулмандардын урпактарын айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын доорунда арабтар деп бүт мусулмандарды айтышчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям андан тышкары конкреттүү бир урууларды мисалдаткан. Аялдар байыркы бут сөлөкөттөрдү айланчыктап тавап кылышат дейт. Адамдар айвандардан да пас деңгээлге түшүшөт. Кишилер эшектер сыяктуу эле көчөдө эле элдин көзүнчө жыныстык катнашка бара беришет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушинтип айткан. Сөз акыр заман келерге жакын кез жөнүндө болуп аткандай. Аныгы Аллахка жакшы маалым. Сыягы Магди келгенге чейин эле жер бетинде жогорудагыдай ыпластыктар башталат сыяктуу. Анан ал ыплас жоруктар кыямат болоор алдындагы сурнай тартыларга жакын дагы да кеңири жайыла берет. Ошентип жер жүзүндө бир да мусулман калбаса, эки ооз сөздөн турган шахадат эмне болот? Намаз эмне болот? Куран эмне тагдырга туш болот? Келечеги эмне болот булардын? Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анху айткан: бир учур келет, түн кирет. Ошол түндө Аллах субханаху ва тааля Куранды толугу менен өзүнө алып кетет. Адамдар ойгонсо эле Курандагы жазуулар, аяттар жок болуп калганын көрүшөт. Ошентип жүрөгүндө Куранды жаттаган эч бир адам дагы калбай калат. Бул Ат-Дарими хадистер жыйнагынан алынган хадис. Дагы башка бир хадисте Куранды алып кетип кала электе окуп калгыла деп Ибн Масуддун насаат кылган айтылат. Анда шакирттери: "О шейх, бул деген китептер го. Андагы жазууларды, аяттарды кантип алып кетип калмагыла? Инсандын мээсинде жатталган аяттарды ким кайда алып кетмегеле?" дешет. Ибн Масуд радиаллаху анху айтыптыр: "Куранды алып кетип кала турган бир түн келет. Курандын баарын эсинде сактап жаттагандар да ошол аяттын бирин дагы эстей албай калышат. По памяти хоть один аят. Забудут. Түгүл ла илаха иллаллах деген сөздү дагы эстей алышпайт эч ким. Адамдар илгерки Жайвиянын доорундагыдай караңгы акыбалга келишет. Сүйлөсө эле уятсыз, ыплас, сөгүнүп гана сүйлөп калышат. Мына ошондо Аллах сөзү ишке ашат. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Бул Ан-Намл сүрөсүнүн 2-нчи аяты. Жазалуу маалы келгенде жер астынан бир желип жортуп жүрчү жаныбар чыгарабыз деп атат аятта. Ал туурасында бул баянда эмес, башка ирет сөз кылабыз. Хадистин башка версиясында Ибн Масуд айткан: "Бир эле түндө, бир түндүн ичинде эле Куран алынып кетет делинет. Анын бир да сабы, бир да аяты калбайт. Жүрөктөрдө Куран жоголот. Курандын сөздөрү жазылган бир дагы китеп калбайт. Адамдар айвандардай болуп ойгонот." Ушул эки хадисти салыштырып карап көрчү болсок, мына ошол күнү жумшак шамал соккон учурда дейт, ошол эле түнү Куран унутулат. Жана Куран алынып кетчү түн ошол болот. Түгүл мурун Кудайга ишенген мусулман болбой туруп, кээ бир сүрөнү, аятты жаттаган адамдар кийинки күнү саар менен турса эле баягы жаттаган аяттары такыр эсинен чыгып калат. Басмаканада басылган Куран китептеринин барактарында эчтеке калбайт. Эч бир тамгасы жок, боп-бош калат. Ал эми ла илаха иллаллах сөзү эмне болот?
Muslim hadisler toplamında Anas ibn Malik radhiyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini keltirет. Sahih Muslim'de misal bul. Surak gün kaçan baştalat? La tequmus sa'a hatta la yuqalu fil ard Allah Allah. Kıyamet gün Allah Allah degen sözді айтқан bir dağı adam kalbay kalganda baştalat деп атат. Tereң ойлонгула муну. Бұл Sahih Muslim'deki hadis. Allah деген сөзді айталған bir adam табылбай қалғанда қиямат күн башталат. Бары өтөт кетет. Allah бизге жардам берсин. Бұл окуялардын бары жумшак шамал соккон соң башталары анық болуп турат. Хузайфа ибнул Яман мынтет. İslam жок болот дейт ал. İslam dini кийим акырында ескирип сүзүлүп тытылып жок болгон сыңар жок болот дейт. İslam жоголгондо орозо деген эмне, намаз деген эмне, ажылык деген эмне, садака деген эмне экенин билген киши жок калат. Субханаллах. Жогорудагы аталгандардын бүт баары жок болот. Ушул саналып өткөндөр түгөлү менен жок болгондо İslam жок болот. Ошондой эле бир түндө Аллах китеби да жер жүзүнөн жок болот. Bir дагы аят калбайт жер бетинде. Акыйкатта мында белгилер бар. Чындыгында биз Нухтун коомун сынаган элек. Алардан соң биз башка бир коомду жараттык. Аларга өздөрүнөн пайгамбар жөнөттүк. Аллага сыйынгыла, силерге андан башка Кудай жок. Эми сестенип эсиңерге келбейсиңерби? Ахиретти жалганга чыгарышкан, биз аларга бул дүйнө менен ырахаттана турууну берген капырлардан болгон коомдун ичиндеги башчылары айтышты. Бул жөн эле силерге окшогон киши, ал силер жегениңерди жейт, ичкениңерди ичет. Эгер силер өзүңөргө окшогон кишиге баш ийсеңер, албетте зыян тартасыңар. Ал силер өлүп топурак менен сөөк болгондон кийин кайра тирилип чыгарыңарды чын эле убада кылабы? Силерге убада кылынгандар узак, узак. Бул дүйнө гана бар. Биз өлөбүз жана жашайбыз, бирок биз кайрадан тирилбейбиз. Ал жөн эле киши, ал Аллахка жалган жала жаап жатат. Биз ага ишенбейбиз. Ал эгем мага жардам кыл. Алар мени жалганчы кылышты деди. Аллах жакын арада алар кылганына өкүнүшөт деди. Аларга акыйкаттык менен катуу чыккан үн жетти. Аларды таштандыдай кылдык. Залым коомго кыйроо жетсин. Андан соң биз башка муунду жараттык. Эч бир коом белгиленген мөөнөттөн ашып дагы, же андан кечигип да калбайт. Андан соң пайгамбарларыбызды биринин артынан бирин жөнөттүк. Ал коомго алардын пайгамбарлары ар жолу келген сайын аларды жалганга чыгарышты. Биз биринин артынан башкасын ойрондоп, аларга үлгү насаат кылдык. Ишенбеген коом ылайым жетип жок болсун. Ыйык Кур'ан Муминун сүрөсү 35-40-га чейинки аяттар.